Бахтияр Муса уулу күн сайын машыгуучу залга келүүнү адатка айланткан. Ал бир топ жылдан бери пара дзюдо менен машыгып келет. Дзюдонун негизги тапшырмасы бул көтөрүп ыргытуу, ыкмага салып жыгуу. Дзюдо спортунда физикалык күч анчалык талап кылынбайт. Бул оюнда ыкмаларды колдонуу чеберчилигине жараша баа берилет. Бахтияр Муса уулундагы дзюдонун дал ушул жагы кызыктырган. Башында чын эле аябай кыйын болду. Bir mezgiller болгон, сборда кылып жүргөнүбүздө аябай кыйналып, ооруйт да, бел ооруп калат, кол ооруп калат, ар кандай случайлар болот. Ошондо ошол мезгилде мындай кыйналып ойлоп кетесиң да, койчу ушул эмне кереги бар эле мага, эмнеге өзүмө личный проблема кылтам депчи. Ошентип акыры көнүп калат экенсиң. Азыр кадимкидей эле келип мындай кокус bir gün, 2 gün келбей калсаң, мындай күрөшпөй калсаң, өзүңчө эле бир мындай сагынып каласың да, күрөштүчү. Бахтияр көзү азиз жарандардын катарын толуктайт. Көрүү жөндөмү төмөн болгондуктан көнүгүүлөрдү сезүү аркылуу кайталап үйрөнгөн. Азыр машыгуулар ага кыйын эмес, бирок мелдеш учурунда көпчүлүктүн көз алдында туруу ага бир топ эле оор болгон. Убакыттын өтүшү менен көрүүчүлөрдүн назарына көнүп сүрдөбөй калгандыгын айтып жылмайды. Буга чейин күрөштүн экенин билген эмесмин да. Барып чыкканда эле уже сүрдөдүм менчи. Кыйын болду аябай элечи. Ушул спорттун түрүн жайылтуу максатым бар. Кыргызстанга бир медаль алып келейин дейм да. Доказать этейин дейм да. Биз мүмкүнчүлүгү чектелгендер дагы кылса болот экенин элдерге мындай далилдеш эле максатым да. Менин максатым, негизги максатым ошол менинчи. Машыктыруучу Тимур Сатиевдин айтымында Бахтиярдын спортко кызыгуусу күч, туюу жөндөмү жогору, бат кыймылдай алат. Алгач машыгууну жөнөкөй көнүгүүлөрдү жасоодон баштаган. Болушунча психологический жактан, биринчи очередь психологический жактан болушунча түшүндүрүп, жардам берип ишенебиз. Кудай буйрса, анан жана кошуп кетсек, машыгуу учурунда балдар менен чогуу эле машыгат. Ошо дзюдо күрөшү боюнча элементарный приемдор биринчи айда булар болгону туура жыгылуу ыкмасын үйрөнөт. Балдар чтобы травма алып калбаш үчүн. Анан кийин барып физический жактан жана техникасынан даяр болгондон кийин приемдорго өтүп, дзюдо күрөшү боюнча күрөшө баштайт. Бахтияр Муса уулу буга чейин эл аралык мелдештерге Казакстанга жана Ташкентке барып катышып келген. Учурда 2020-жылы өтүүчү Паралимпиада оюндарына даярдык көрүүдө. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.